Assalamu alaikum. Universal KJ YouTube kanalının katılımcıları. Moskvadan barınlarga жалпы салам. Бүгін біз сіздерге Москвадағы ширіндіктерді, башкача айтканда конфеттердің бағаларын тартып көрсөтөбүз. Кыргызстан менен баасы кандай? Так, 526 рубль килограмм. 513 рубль килограмм. 209 килограмм. Сіздерге мындай катарынан көрсөтүп кете берейин. Өзүңүздөр баасын айтпасам деле түшүнүктүү болуп туруп болуш керек. Ассортимент аябай чоң, выбор көп. Мынакей. Мындай өзүңүздөр Кыргызстандагы баа менен салыштырсаңыздар болот. Приблизительно болот. Мисалга бул Казинак деген аябай сонун шоколад. Мунун баасы 245 рубль экен. Мен өзүмө жаккан шоколаддарды силерге баса белгилеп көрсөтөйүн. Мына илгерки ирис, кадимки эле жеп жүргөн ирис. Бул 347 экен. Бул мармелад. Бул да биз кичинекейибизде аябай сүйүп жечүбүз. Bunun bağısı 211 rubl. Bu batonçik 299. Agar skidka olabilir 439 rubl kelime. Step. Bu da жақсы konfet 299 rubl ekan. Ореховый конфеттер да жақсы. Тойлорго, марекелерге жақсы отурат. 568 рубль. 415 рубль екен. $254 рубль дейт. Акон Хрустальный озеро Вест дейт. Негизи жалпы ашанда эл көп. Жакында алдыда жаңы жыл. Элдин баары продукту алганга шашылып, жаңы жылдык маанайды косуп атышат. Азыр мен сиздерге Кыргызстанда аябай актуальный болуп жаткан майдын баасын көрсөтөм. Конфеттен кийин ошол жакка барайын. Бизде Кыргызстанда май аябай кымбат деп жатышат. Ошо майды да бир көрсөтүп коеюн. Бул кадимки суу майлар, ак майлар. Булар оливковый майлар экен. 182 рубль 1 литре. Кум шекер 49 рубльден екен килограммы. Макей майлар 1 литри 114 рубль. 114 рубль, 109 рубль. 79 рубль. 114 rubl, 139, 138,
Мына жерде 2 литрлик майлар бар экен. Булар 206 рубльдан экен. Өзүңүздөр биздин Кыргызстандагы майлар менен салыштырсаңыздар болот. Бул жерде 5 литрлик майлар 574 рубль экен. Ушул эле майлар бизде 800 рубль, 800дөн 1000 рубльга чейин. 1000 сом, точнее. Мынакей майлардын түрү. Албетте бул Москва. Москва шаары бул чоң шаар, мегаполис. Дүйнөдөгү ири шаарлардын катарын толуктап турат. Бул жерде ушундай сөзсүз болуш керек. Бул ушундай чоң шаардын талабы. Мынакей. Ушундай эле луксустар бар экен. Мен ушун менен жыйынтыктайм. Эгерде сиздерге дагы Москвада эмне кызыктырган болсо, кандай суроолор болсо, комментарийге калтырсаңыздар болот. Биз сиздердин суранычыңыздарды тартып, сиздерге көрсөтүп чыгарганга аракет кылабыз. Универсал Кейджи каналы YouTube. Катталыңыздар, комментарийлерди калтырыңыздар.